Улустун улуу күнүнө арналган салтанат Американын Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарынын администрациясынын резиденциясынын алдында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу көтөрүү салтанаты менен башталды. Салтанатка катышкан мекендештерди шаардын жетекчилиги, Кыргызстандын Америка Кошмо Штатындагы элчилиги жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев куттуктап сөз сүйлөштү. Улустун улуу күнү Ноорuz майрамын утурлай биздин кырмызы кызыл туубуз Филадельфия шаарынын борбордук аянтында орнотулуп аткандыгы биз абдан кубандырат, толкундатат. Туу көтөрүлүп гимн ырдалуу менен атуулдук сезимди ойготкон бул салтанатта мекендештерибиз улуттук кийимдерди кийишип, колдоруна кыргыз желектерин көтөрүп, өзгөчө даярдык көрүшкөн. Келечек муунга, мекенге, улутка болгон сүйүүнүн үлгүсүн көрсөткөн мекендештерибиздин салтанатын жагымдуу ыр күүлөр коштоп турду. Океандын ар жагына келип, ушу кечээден берки иш-чарасына кыргыз бир туугандардын ушунчалык бир толкунданып атам. Ушул жерде жүрүшүп, биздин өзүбүздүн салт санабызды унутпай, кыз жигиттин Сармерден өткөрүшүп, бүгүн болсо ошол Филадельфиянын борборунда ошо кыргыздын желеги көтөрүлүп атканы дагы бул жакшы салмак десек болот. Ала тоонун асабасы 2 күн бою ушул администрациянын резиденциясында, тагыраак айтканда Сити Холлдо илинип турат дагы, андан соң бардык мамлекеттердин желеги илинип турган аллеяга илинет. Филадельфия мэриясына арыз менен кайрылсак, биздин канааттандырып, биздин кайрылуубузду бүгүнкү күнгө уруксат беришкен. Мына 1,5 сааттык программада өзүбүздүн мамлекетибиздин байрагын желбиретип, ушул жерде Кыргызстан атуулдары, кыргыз бир туугандарыбыз келип, эртеден бери өзүбүздүн улуттук кийимдерди көрсөтүп, улуттук экспонаттарды көрсөтүп, ушул жерде чет өлкөдө, Америкада кыргызды жүзүн көрсөтүп, тааныштырып, бул жака даңазалатабыз. Америка Кошмо Штатынын Филадельфия шаарындагы мына ушул Джон Кеннеди аллеясына кыргыздын кызыл туусу илинди. Бул демилге ушул шаарда жашаган мекендештерибиз тарабынан көтөрүлүп, улустун улуу күнү болгон Ноорuz майрамында ишке ашып отурат. Анда эмесе бакубатчылыктын, ынтымактын символу болгон байрагыбыз ар дайым бийиктикте желбиреп турсун дейли. Филадельфияда жашап эмгектенген мекендештердин өрнөктүү саамалыгы жеткинчектер үчүн кыргыз маданияты мектеби уюштуруп иштеткендиги болуп саналат. Мектепте кыргыз тилин үйрөтүү, ыр, комуз, сүрөт иримдери иштеп, өспүрүмдөрдү улуттук маданият менен тарбиялоого багытталган. Абдан толкуну болуп жатат, анткени бул иш-чарага бир айдан бери чуркап жүргөн мезгилибиз. Биякта консул менен азыр майорго баллотироваться этип аткан мезгили, аябай жакшы кишилер менен таанышып, аябай жардам берип атышат бизге. Ушундай бүгүн тарыхый күн болуп атат. Абдан кубанып, жүрөгүбүз Кыргызстан деп согуп жатат аябай. Алас, алас. Ноорuz шаңы Филадельфия шаарынын кыргыз мырзалары менен Нью-Йорк шаарынан келген кыргыз айымдарынын Сармерден оюнзоок программасы менен коштолду. Аргымакты жаман деп, уданды кайдан табасың. Улуттук 1-каналдан башталган долбоор эл аралык кулачы жайылып, мекендештерибиз кыргыздын ыр күүлөрүн аткарып, кыргыз кайрыктары менен мекенине болгон сагыныштарын жазышты. Сармердендин соңунда уюштуруучуларга жана катышуучуларга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сыйлыктары тапшырылды. Кыял Шаршеева, Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала тоо 24.